Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Бул дарыгер менен маек аттуу берүү. Бүгүн биздин конокто Дилшат Мамажанов. Барыңыздар билсеңиздер керек, биринчи толкунда активдүү түрдө элдерди коронавирус тууралуу кеңеш берип, өзү дагы кызыл зонага кирип иштеп жүргөн агайыбыз. Дилшат Мамажанов өзү кесиби боюнча инфекционист жана ковид боюнча дагы активдүү мындай специалист болду деп дагы айтсам жаңылышпайм. Эсиңиздерде болсо керек, биз коронавирус илдети башталып жатканда Дилшат байке менен бир жолу маек курганбыз. Бул биздин эми экинчи маегибиз. Саламатсызбы, Дилшат байке? Саламатчылык. Бүгүн сиз менен коронавирус эле кайра ошол тууралуу маек куралы деп чечкенмин. Азыркы учурда Кыргызстандагы мындай жалпы абал боюнча элибизге маалымат берип койсоңуз кандай? Азыр экинчи толкун бүтүп, үчүнчү толкунга даярдык керекпи же экинчи толкундун дагы уланып баратабы? Ошол жөнүндө маалымат берип кетсеңиз. Албетте азыркы үчүнчү толкун деп аткан мезгилде баардыгыбыз даярдоо кылыш керек деп ойлойм. Мисалы экинчи толкунда эч ким даярдык көрбөгөн. Ошон үчүн экинчи толкунда көп аябай катачылыктар кеткен. Ошон үчүн азыр дагы айтып атпайбы, бул инфекция да, бул инфекция өзүнүн штаммын алмаштырат. Ар жылы ар кыл келиши мүмкүн. Ошон үчүн азыр мартта башталган болгон болсо бизде, мартта же болбосо апрель-мартта келип калышы мүмкүн башка штамм. Ошон үчүн даярданыш обязательно керек деп ойлойм да. Сиздин оюңузча, азыркы учурда эли арасында мындай сөздөр болуп атат да, кыргыз эли жалпысынан коллективдүү иммунитет уже пайда болду. Мындан ары баягы оорубайбыз деген мындай бош ой, мындай көңүл, кандай десем, кайдыгер мамиле жасап жатышат да. Ошол боюнча эмне деп ойлоп кетет элеңиз? Азыркы учурда көпчүлүк элибиз ооруп бүттүбү же дагы деле мындай ушул эрежелерди сактоо керекпи сөзсүз түрдө? Эми коллективдүү деген иммунитет бул албетте коронавируска каршы болушу мүмкүн, бирок бул дагы жаңы инфекция. Бул эми азыр барат деп уже грипп деген сөз жоголуп кетти бизде. Азыр только температура чыкса же болбосо жөтөлүп калса же кандайдыр симптомдор чыкса уже грипп дебейбиз, уже коронавирус деп калдык да. Ошон үчүн бул гриппке окшоп ар жылы өзүнүн несин алмаштырат, штаммын алмаштырат. То есть башка түрдө келиши мүмкүн. Ошон үчүн азыркы бул инфекциялар өзү толкун менен келет. 6 айда бир келет, 1 жылда бир келет. Ошон үчүн коллективный иммунитет деген азыр адамдарга эми кичине азайып калды. Статистика дагы аз берип калды. Бирок статистиканы кандай берип атат биз билбейбиз. Бирок биз баягы частный менен иштеп атпайбызбы? Үйгө чыгып, үйгө чакырышат. Биз аяка барып лечение кылып атабыз. Ошон үчүн аябай азыр Бишкек шаарында аябай азыр көп коронавирус дегени көп. Бирок статистикага кирип атабы, кирбей атабы? Анан анчалык баягындай паника жок да. Ошон үчүн адамдар азыр бош болуп калып, коркпой калышты. Бирок мындан обязательно коркуш керек. Эми март келсе, ошондо билинет. Сиз ошол кайрылбай атат деген жөнүндө туура айтып кеттиңиз. Себеби менин деле тааныштарым коронавирус менен ооруган болсо, ПЦР тапшырбай эле үй шартында эле изоляция болуп дарыланып турган учурлар да көп болуп атат да. Анан сиз штаммдар жөнүндө айтып калдыңыз да. Азыркы учурда баягы Казакстанда британдык штамм пайда болуптур, Өзбекстанда пайда болуптур деген мындай сөздөр, миштер болуп атат да. Анан ошол Кыргызстанга бизге уже келдиби же келсе деле биз аны аныктай алабызбы, аныктай албайбызбы? Ошол жөнүндө дагы айтып кетсеңиз. Бул британ штаммы сөзсүз келет. Бул дүйнөнү бир айланып дагы келет да бизге. Казакстанга, Өзбекстанга ошо экинчи толкун, биринчи толкун болгондо Казакстанга биринчи келген. Казакстанда паника болгондо биз эчтеке кылбаганбыз. Ошону жөнөдө турганбыз, бирок ошо Казакстандан кийин бизге келген. Ошо эсимде бар, мен Нокатта иштеп жүргөнүмдө Казакстанда болгондо мен интернеттен көрөт элем, бирок ишенбейт элем өзүм. Бирок кийин келди. Ошо штамм бизге келген. Өзбекстанга, Казакстанга келген нерсе бизге дагы келет да. Азыр миграция көбөйүп кетти. Азыр авиалиниялар ачылып атат, көп Россия менен ачылып атат.
Казакстан менен ачылып атат, Өзбекстан менен ачылып атат. Миграция бар жерде, эгер сөзсүз Өзбекстан, Казакстандан келген болсо, бизге сөзсүз келет. Ошол сиз айтып жанагы бул дагы британдык штамдагы мурдагы штамга караганда бир аз жайылышы бир топ тезирээк деп айтып атат. Сиздин оюңузча ошондойбу? Кандай оюңуз бар? Ар бир инфекция, биринчи келген инфекция более жеңил өтөт да. Бул жеңил өткөнү бизде бардыгыбыз көрдүк да, Кыргызстанда кандай жеңил өттү. Бул жеңил өткөн жок бизде. Бизде аябай кыйын өттү. Вирусту мутация дегени бар. Мутация дегени бул вирус өзгөчө, башкача болуп келет, күчтүүрөөк болуп келет. Ошон үчүн Британияда айтышып атпайбы, биз дагы көрүп жатабыз. Ал жакта коронавирус менен ооругандар аябай осложнениялар көп бат болуп кетип атпайбы? Ошон үчүн эгер мутация болуп, эгер ошо коронавирус, британдык коронавирус бизге келип калган болсо, бул аябай кыйын маселе болуп калат. Коркунучтуу болот. Рахмат. Ошол азыркы башка мамлекетте жайылып жаткан окуяларга карап, биздин мамлекетибиз кандай даярдык көрүш керек сиздин оюңузча ошол башка штамдарга? Эми биздин бул как бы политизированный суроолор да, бул баягындай бизден азыр политика аябай күчкө кирип атпайбы азыр? Ар бир адам политика менен эле, интернетибиздагы соц тармактар политика менен эле занят болуп калган да. Коронавируска эч ким карабай калды. Мен дагы азыр Бишкектемин. Бишкекке келсем аябай эч кандай эми антисептика, өзүнү сактоо, масочный режим эчтеке калбай калды азыр, эчтеке жок экен. Бирок бизде даярдануу болуш керек. Эми ал жактан эмне кылыш керек? Запас даярдаш керек. Масочный режим, маскалар запас кылыш керек, антисептик запас кылыш керек. Анан кийин информационный порталдарыбыз бар, ошолор жакшы иштеш керек да. Эгер кокустуктан, эми Кудай сактасын, келбей эле калсын. Эгер кокустан келип калган болсо, биздин эмнебиз даяр болуш керек да. Аябай даяр болбосо, бизде пандемия дагы күчөйүп кетет. Анан паника болуп кеткенден кийин жаман болуп кетет. Туура айтасыз. Ушул жерде мен жанагы стационарный койкалар дагы менимче мындай запаста болуш керек. Андан соң менимче азыркы учурда мамлекетибиз Саламаттык сактоо министрлиги канча айга дары-дармектердин запасы бар экени тууралуу дагы маалымат айтып берип турса жакшы болот го деп ойлойм да. Анан мен сизден дагы бир нерсени сурайын дегем. Азыркы учурда абдан баягы вакциналар тууралуу дагы көйгөйлүү суроолор көп болуп атат. Кимиси жакшы, кимиси начар. Мисалы үчүн Pfizer деген чыкты, Sputnik 5 деп Россияныкы чыгып атат. Сиз өзүңүз кайсыл ошол вакцинага мындай көңүлүңүз тартып жатат? Кайсы вакцинаны алмаксыз эгер бизге Кыргызстанга алып келсе? Биринчи очередтен мен вакцина боюнча бул аябай татаал маселе да. Мен вакцинага кандай карайм? Вакцинага мен башкача көз карашым бар. Вакцина дегени өзү негизи жаңы инфекцияга вакцина 2 жыл же 2,5-3 жылдан кийин анан кийин вакцина чыгыш керек да, өзү жаңы инфекцияга. Эми азыр бизде коронавирус келгенине мартта келди. Азыр 1 жыл дагы өткөн жок. Бирок кантип вакцина, нормальный вакцина кантип эле 1 жылга жетпей чыгып калды. Бул биринчи маселе. Бул мени оюмча бул бир политический бир суроо да, бул дагычы. Заранее подготовленный баягындай вакцина болуп калдыбы? Вакцина эми азыр хорошо вакцина алып койсок, эски штамм боюнча вакцина келип атпайбы? Азыр эми жаңы штамм келет. Ол жаңы штаммды изучать этип, изилдөө жүргүзүп, анан кайра 1 жылдан кийин кайра вакцина чыгып, биз үлгүрбөйбүз, вакцина үлгүрбөйт. Бул дагы грипп вакцинасындай окшойт да. Гриппке дагы эпидемиологдор өзүнчө эле заранее ойлонуп, кайсы грипптин түрү келишини ойлонуп, анан кийин алып келишет да, ошо 4 түрүнү. Коронавирустун вакцинасы мен оюмча бул жок нерсе и болбой турган нерсе. Мен билбейм, коронавирустун вакцинасына азырча ишенбейм. Бул доказательный медицинадан өтпөгөн нерсе. Мындай суроо ачык болуп турат экен да азыркы учурда. Азыр бул эгер доказательный, мисалы мен лично эгер вакцина келсе
Илшат, ал вакцина бул коронавируска каршы десем мен ишенбейм да. Бул доказательный медицинасы жок. Биринчи очередте мен албайм. Эгер мен ооруган жокмун, билбейм, мен Кудайга шүгүр ооруган жокмун, эми вакцина алып койсом, может, балким ооруп калышым мүмкүн. Ошон үчүн мен ишенбейм. Ошон үчүн вакциналарга Pfizer, эми бул фирмаларда, бул бизнес боюнча же политический бир кандайдыр эмнелер болушу мүмкүн, бирок азыр вакцина боюнча мен эчтеке дей албайм и эч кимге сунуштай албайм. Бул эми коронавируска байланыштуу гана вакцина тууралуу айтып жатабыз элибиз, себеби азыр биз Дилшат байке менен сүйлөшүп жатып элдер башка вакциналар деп дагы ойлошу мүмкүн да. Жалпысына сиз башка вакциналарга кандай көз карашыңыз? Мисалы үчүн бизде азыр элибиздин арасында алыш керек, албаш керек деген көп көйгөйлөр бар да. Сиздин оюңузча башка вакциналарды алыш керекпи оорулардын алдын алуу үчүн? Мен как инфекционист катары бул вакцина эмдөө да, кыргызча айтканда эмдөө бала төрөлгөндөн баштап 16 жашка чейин, 28 жаш, анан 46 жашка эмдөө алат да өзү. Бул башка нерсе, бул башка маселе. Аларды сөзсүз алыш керек. Эмнеге дегенде, бала төрөлгөндөн кийин бала таза болот. Ошон үчүн организмди үйрөтүш керек. Ал эмдөөлөр, вакциналар сөзсүз алыныш керек. Бул гриппке каршы келип атат, ботулин, көп, аябай көп вакциналар бар, өзүнүн схемасы менен келет. Аларды обязательно алыш керек. Коронавирус боюнча азыр доказательный медицина деп коет да, бизде доказательный медицина жок болсо иш жакшы болбойт да. Башка эмдөөлөрдү, вакциналарды сөзсүз алыш керек. Ого мен күндө бардыгына пациенттериме айтып чыгам. Чоң рахмат. Дагы ушул маегибиздин дагы акыркы бир суроом бар эле. Дарыгерлер боюнча баарыбыз билебиз, пандемия башталып жатканда биздин мамлекетибиз, мэрлер айтып жатканда, урматтуу дарыгерлер, эгер силер коронавирус менен күрөшүп, жардам берсеңер, айыгып жеңип чыксак, силерди баягы Кытай мамлекетинде тосуп алгандай тосуп алабыз, кол чабуулар менен тигиндей мындай деп атты, бирок анын менимче аз пайызы болсо да эч нерсеси болгон жок да. Анан мындай биз көрдүк, жанагы дарыгерлердин орусча айтканда правалары да бузулуп атты да. Кээ бирки дарыгерлер кечирим сураганга мажбур болуп атты. Кээ биркилер ошол ооруганын, атайын ооруп калбаганын дагы далилдеп, аябай мындай чоң жаман нерселерге туш болду да биздин дарыгерлерчи. Ошонун артынан мен сизге мындай суроо берейин деп аткам да. Ушу мамлекетибиз биздин дарыгерлерге мамилесин өзгөртүш керекпи? Өзгөртсө да кандай, кайсы тарабынан өзгөртүш керек? Жана мисалы үчүн дагы үй шарт кандай, мындай жалпысынан шарт түзүп бериш керекпи деп сурайт элем да сизден. Бул дагы аябай жакшы суроо. Билем, азыр дарыгерлер көбүнү көрдүм мен. Ушу пандемия аркылуу мен аябай көп дарыгер менен тааныштым. Аябай көп дарыгер мени тааныды. Биз байланышып турабыз, биздин өзүң да билесиң, группаларыбыз бар. Биз проблемаларды ошо группада жазышып чыгарабыз. Бирок дарыгерлерди эч ким укпай атат. Эгер ушу интервьюбүздү өдөдө отургандар укса, айта кетерим, дарыгерлер аябай кыйналышты. Азырга чейин дарыгерлер ошо кызыл зонада иштеп жатышат. Аябай кыйналышат. Бул ал жакта отуруп алып, дарыгерлер иштеп кыйналганын эч ким билбейт. Бул кызыл зонага киргенден кийин ошондой эле билишет. Биздин көп чиновниктер аябай жакшы адамдар бар эле, бизди колдоп жүргөн, бизди катуу мотивация берип жүргөндөрдү бирок азыр жок. Азыркы данный моментте азыр эч ким дарыгерлерди колдогон жок. Эми кандай колдош керек? Сөзсүз айлык акыны көтөрүш керек. Анан кандайдыр бизге дарыгерлер ушундай адамбыз да. Биз аябай добродушный экенбиз да, баягындай эмне деп коет? Чыдамкай. Чыдамкай, жош, ошондой экенбиз да. Кытайда көрдүк, биз дагы YouTube'да көрүп атып, Англияда көрдүк, YouTube'да көрүп атып, бардыгыны дарыгерлерди кол чабып узатышса, мен аябай баягындай сентиментальный адаммын да, ошолорду көрүп мен аябай эмне болуп кетем, толкунданып кетем да. Бирок Кыргызстанда көп жерде, даже Казакстан, Өзбекстанда даже баягындай эмнелерди коюшуптур да.
памятниктерди коюшуптур врачтарга. Ошон үчүн бизде чиновниктерибиз аябай жөн эле телевизордон чыгып рахмат силер үчүн деп просто кол чабып койсо дагы бизге ошо жетет өзү негизичи. Бирок иш акыны көтөрүш керек, караш керек. Ипотекалар бар экен азыр. Анан көп аябай депутаттар чыккан, дарыгерлерге, кыйын иштеген дарыгерлерге биз квартира беребиз, сыймык башка акчалай эмнелер беребиз деген эч кимиси калбады. Ошон үчүн эч кандай бизге поддержка көрүнбөдү да. Мисалы мен марттан бери иштейм. Эч ким дагы келип туруп рахмат дагы деген жок да эч каяктан. Ошон үчүн бизге аябай колдоо керек өтө жактан. Ошо жетет бизге. Туура айтасыз. Мен дагы мындай жеке өзүм пикирим айтып кетсем, моралдык жактан дагы чоң колдоо керек да. Себеби дарыгерлер көп деле нерселерди менимче талап кылбайт да. Даже митингке деле чыкпайт, мындай байкап көрсөкчү. Ошо сиз айткандай айлык акысын көбөйтүп, анан жанагы өздөрүнүн дарыгерлердин акысыны, орусча айтканда правасыны жогорулатып, баягы дарыгерлерге биздин ошо жарандарыбыз мындай кол көтөргөн учурларды жокко чыгарып, андай мындай аброюну көтөрүп берсе, менимче дарыгерлер бир топ канча ыраазы болуп калмак да, менимче. Сиз дагы оюңузду кошулсаңыз керек деп ойлойм. Чоң рахмат Дилшат байке, ошол Албетте кошулам. Чоң рахмат Дилшат байке, бүгүнкү маекке макул болгонуңуз үчүн. Менимче ушул видеону элдерибиз көрүп кала турган болсо, бир кандай жыйынтык чыгарат деп түшүнөм. Чоң рахмат. Албетте. Силерге да рахмат.